Талас жергесинде 18-19 октябрда Кара-Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы жана Манас районунун түзүлгөнүнүн 80 жылдыгы белгиленди. Маареке 2 күнгө созулуп, улуттук спорттук оюндар, маданий иш-чаралар жана жөө жүрүш менен уланды. Башкача айтканда, алгачкы күнү эрендердин эр оюну көкбөрү, ат жарыш сыяктуу кыргыз улуттук оюндарынын мелдеши өтүп, жалпы байге фонду 1 миллион сомду түздү. Манас районунун 80 жылдыгынын 2-чи күнү жөө жүрүш менен башталды. Ага жергиликтүү тургундар баштаган райондук мекеме уюмдар катышууда. Тургундардын айтымында майрамдык маанай жогорку деңгээлде өтүүдө. Акимиятта жакшы уюштуруптур аябай карачы. Мындай жакшылык, мындай парад көрбөгөнүнө канча жыл болуп калган. Ынтымак болуп эле, элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Бар болойлу, баарыбыз аман болойлу. Покровка району жана ар бир Кыргызстандын өлкөсү өзү өрсүн. Мындан тышкары иш-чара Манас Баатырдын жаңыланган айкелинин ачылышы менен коштолуп, анда аксакалдар Баатырга Куран багыштоо менен жалпы кыргыз элине тынчтык каалап ак батасын беришти. Ал эми аталган райондун акими Досманбет Жээнбеков Манас районундагы аткарылып жаткан иш-аракеттерге токтолуп, акыркы өзгөрүүлөр менен ой бөлүштү. Бүгүнкү күнгө карата биз Баласаруу чакан КЭСи ачылды. Темир бетон заводу ачылды, нан цехтер ачылды, швейный цехтер кетип атат. 100дөн ашык жумушчу орундарды түзө алдык бүгүнкү күндө. Ошону менен тышкары эле туризмди өнүктүрүү максатында дагы ушу айкелибизди дагы куруп, элибизге бир ушу 80 жылда бир жакшы Кыргызстандын өнүгүүсүн бир өнүгүп атат деген жолду бир көрсөтүп коелу деп ушуларга аракет жасадык. Майрамдык маарекеге утурулай Достук шаарчасында 30дан ашуун боз үй тегилип, келген конокторго кыргыздын улуттук тамак аштары тартууланды. Мындан тышкары концерттик программа менен коштолду. Уюштуруучулардын айтымында бул маареке элдин башын бириктирип, ынтымагын арттыруу максатында көздөйт. Ага ылайык боз үйлөр тегилген Достук шаарчасына жаш-кары дебей баары чогулуп, ак дасторкондон биргеликте даамсызышкан улуулар кичүүлөргө акыл насаттарын айтып жатышты. Манас районунда ар тармактын мыкты чыган инсандары бар. Ошол инсандар менен чогуу эл журт менен жамы журт баарыбыз биригип 30дан ашык боз үй тегип, бүгүнкү иш-чараны өткөрүп атабыз. Бүттүк. Колдогондорго, катышуучуларга, уюштуруучуларга бүт баарына рахмат айтабыз. Андан кийин мына бул жака өттүк Достук айылына. Достук айылында өзгүчтөр көрүп атасыздар. Мына эл ырчысы эстебес тобу келип, алы туткучу баштаган элге майрамдык маанай тартылып атат. Той жогорку деңгээлде өтүп атат. Манас районунун жалпы тургундарын бүгүнкү 80 жылдык маарекеси менен куттуктайм. Чын жүрөктөн Манас районунун өнүгүп өсүшүнө тилектеш. Манас районунун 80 жылдык тоюнда белгилүү төкмакындар, манасчылар, ырчылар жана улуттук аспаптарда кол ойноткон комузчулар тарабынан жергиликтүү тургундарга майрамдык маанай тартууланып, асманга жаркыраган салюттун атылуусу менен жыйынтыкталды. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ.